Өзүн президенттин кеңешчиси жана анын жакын тууганы катары тааныштырып жүргөн жалганчы жаран кармалды. Ал өлкө жетекчилигинин жана башка адамдардын атын жамынып, кезектеги өзгөчө ири өлчөмдөгү акча каражатын пара катары талап кылганы аныкталып, буга бөгөт коюлду. УКМКдан билдиришкендей, мамлекет башчынын жээнимин деген жаран баасы 50 миллион сомго жакын көмүргенин чет элдик компаниянын менчигине өткөрүп берүүнү талап кылган. Эгерде айтканы аткарылбаса, укук коргоо органдарындагы байланыштарынан пайдаланып, көмүргенинин ээсин кармоону уюштурууну көздөгөн. Бул боюнча УКМКга арыз келип түшкөн. Анда ал эки жаран президент Садыр Жапаровдун атын жамынып, көмүргенине ээлик кылууну көздөп жаткандыгын билдирген. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөөнүн жүрүшүндө эки жаран тең өлкө жетекчиси жана анын жакындары менен эч кандай мамилеси болбогондугу такталган. Топтолгон материалдардын негизинде кылмышка шектүү делген эки жаран УКМКнын тергөө абагына камалды. Саламатсыздарбы, кайрымдуу кыргыз элим менин. 7 жаштагы кызым алдында 2024-жылдын март айынан баштап жаман ооруга менен ооруп келет. Пакистандан жакшы боло албай Турция өлкөсүнө келдим. Турциядан жарандын ичинде кызыма пересадка костного мозга кылышыбыз керек экен. Ага $100,000 керек экен. Бизде андай сумма жок болуп атканда байланыш көп. Сиздерден жардам